Саламатсыңарбы достор, урматтуу мырзалар, айымдар. Бүгүн өзгөчө видео. Бүгүн мен өзүм жөнүндө коомду адаштырган фактылар жөнүндө айтып берейин дедим. Айнура Сагынбаева жөнүндө көп имиштер жүрөт. Ошол имиштердин көбүн мен өзүм жараткан болом. Атайын эмес албетте, бирок кээ бир жерден интервьюдан сүйлөп алып, же болбосо кээ бир жерден өзүмдүн оюмду айтып алып, анан бул мындай турбайбы деген элде ой кеткен. Бир жолу бир интервьюда Гүлүм деген блогер айымдын интервьюсунда мен ажырашам деген нерсени айткам. Ооба, ошол убакта мен ошондой чечим кабыл алгам. Мени сүйбөйт, мени барктабайт, мени ойлобойт, мага жардам бербейт, мага түшүнбөйт деген көп айымдын көйгөйүн айткам. Мен ажырашам деп. Чын эле ошол убакта 3 айга экөөбүз эки жолго түшкөнбүз, бирок 3 айдан кийин кайра жарашканбыз. Бирок ошол видео YouTube каналда калып, көп адамдын оюн туура эмес жакка өзгөрттү. Бул ажырашкан аялдарды бактылуулукка үйрөтүп атабы? Мындай кыйын болсоң өзүң эриң каякта? Мындай кыйын болсоң өзүң сүйдүрүп албайт белең деген сөздөрү жаратты. Урматтуу коомчулук, менин жолдошум бар. 16 жашка чыкканда жолдошум 18де болчу, ошондон бери экөөбүз чогубуз. Ошондон бери экөөбүз бири-бирибизди сүйүп келебиз. Экөөбүздүн 3 балабыз бар. Туң улуубузга 16 жаш. Анан 14, эң кичүүсүнө 7 жаш. Ооба, 15 жыл ажырашам деп жашагам. Мен ал тууралуу көп эле айтам, бирок эмнегедир көбү аны уккусу келбейт. Ажырашты деп ойлой берет. Жок, мен ажырашкан жокмун. Үй бүлөмдү сактай алдым. Мен үчүн бул жеңил болду деп айта албайм. Бирок ошол үй бүлөмдү сактай алган үчүн ажырашпагыла деп чакырык жасайм. Көбүнчө эрет. Ошон үчүн мен ошол үй бүлөнү сактоонун сырларын түшүндүм. Үй бүлөдө бактылуу жашашты, эркекти багындырууну үйрөтүш жеңил эле. Бирок чындыгында ошонун сырларын көп адамдар билбейт. Мен үй бүлөмдү сактай алдым. Ошол нерселерди изилдедим. Жана айымдарга ошол тууралуу айтып берем. Экинчи коомду адаштырган факт бул Айнура Сагынбаева кайын журту жок. Жанагындай видеолорун көрсө кайын журту эмне дейт? Айнура Сагынбаеванын бир туугандары жокпу деген фактыга жооп. Кайненем да бар, кайын атам да бар. Бир тууган мыкты жигит инилерим бар. Кайненем дагы колдойт, кайын атам дагы колдойт, кайын эжем дагы колдойт. Кайненем менин оюмду толугу түшүнөт. Мен эмне себептен кандай максат менен кылам, жана менин ички дүйнөмдү жакшы билет. Жолдошум дагы колдойт жана түшүнөт. Анткени алар мен чынында кандай адам экенимди жакшы билет дагы түшүнөт. Менде эки жүздүү стандарт жок экенин дагы жакшы билет дагы түшүнөт. Бир туугандарымдан мен бир убакта түшүнбөстүк көргөм. Эмне үчүн мындай нерсени айтасың, эмне үчүн мындай нерсе кыласың деген сөздөрдү дагы уккам. Бирок мен өзүмө ишенген, өздүк чек арамды так билген аял болгондуктан мен өздүк чек арамды коюп, өзүм максаттарымды түшүндүргөндөн кийин азыр эч ким менин жашоомо киргишпейт. Айымдар, эркиндик деген бул каалаганыңды кылуу эмес. Өз билгениңдей басуу эмес. Эркиндик деген өзүңдүн инсандык чыныгый жүзүңдү, ички табиятыңды ачуу. Анан ошол нерсеге эч ким эч качан тоскоол болбош керек. Болбосо силер адам катары эч кимге кызыксыз болуп каласыңар. Ыңгайлуу кылгысы келет ар бир эле адам. Бирок мейли, макул, ооба сен каалагандай болом деп ичимдеги кичинекей чыгармачыл инсанды, эркиндикти каалаган инсанды
бир нерсеге кызыккан инсанды өлтүрсөм, мен Айнура Сагынбаева болбой калмакмын. Үчүнчү адашуу бул Айнура Сагынбаева кайрымдуулук кылып койсоңор болот деп көп жазышат. Кайрымдуулукту көрсөтүп кылган болбойт деп ойлойм. Бул менин өзүмдүн принциптерим. Мен кайрымдуулукту социалдык тармактарга чыгарбасам эле кайрымдуулук кылбай койбойм. Албетте мен кылам. Кайрымдуулуктун ар кандай формалары бар. Көрсөтпөй бер деген сөз бар. Мисалы, силер көп адамга жумуш берсеңер дагы, бул дагы кайрымдуулуктун бир формасы. Акчалай жетимдерге, жесирлерге унчукпай көрсөтпөй берсеңер дагы бул кайрымдуулуктун формасы. Балдар үйлөрүнө продукт алып берсеңер дагы, бирок аны эч жакка чыгарбасаңар, бул дагы кайрымдуулук формасы. Мен ушунун баарын кылам, бирок эч жакка чыгарбайм. Ошон үчүн мага кайрымдуулук кылып койсоңор болот деген айымдар мен көрсөтпөйм. Бирок көрсөтпөсө кылбайт деп ойлобогула. Айнура Сагынбаеванын күйөөсү даюс деп нерсени уктум. Күйөөсүн башкарат, күйөөсү эмнеге мынтип айтпайт, эмнеге тигинтип айтпайт деп өздөрүнүн чек араларын билбеген, күйөөсүн кожоюн сездирген айымдар ойлошот. Чындыгында биздин жолдошторубуз, күйөөлөрүбүз бизге партнер болуш керек. Күйөөнү сыйлаш керек, күйөөнү урматташ керек, күйөөгө мотивация бериш керек. Бирок өзүңдүн чек араңды жакшы билишиң керек. Күйөөдөн тияка чыкканда же буну кылгым келип атат дегенде өз ою жок, уруксат суроо, анын уруксаты жок, өзүң чечим чыгарбоо, бул чек араңды тепсөө. Ооба, мен күйөөмөн бир жакка чыксам, же бир неме кылгым келсе, кеңешем. Бирок уруксат сурабайм. Балким бул оюмду көп адамдар жактырбашы мүмкүн. Анткени манипуляция кылганга ыңгайлуу аял болбой калат. Бирок ошол эле ыңгайлуу аял, ошол эле манипуляторлорго кийин кереги жок болуп калат. Күйөөмдү эч качан башкарган эмесмин, башкарбайм. Кийин дагы башкара албайм. Анткени мен жолдошум Сагынбаевдердин, Манаптардын тукумунан. Менин жолдошум абдан эркин адам. Ал өзүнүн эркиндигин талап кылат дагы мени эркин коет. Бирок мен анын эркиндигин сыйлап жана анын атын сыйлап эл көрдү эмес, чындыгында аны урматтайм дагы, анын атын эч качан булгабайм. Ошол себептен айымдар, эл көрдүүдөн качайлы. Эл эмне дейт деген нерсени биздин аң сезимибизден алып салайлы. Принциптер менен жашайлы. Эл көрбөсө эле барып жаман нерсени кылып салам, бирок элдин көзүнчө идеалдуу болом. Эч ким көрбөгөндө мен башка адам болом, элдин көзүнө башка адам болом деген нерсе мага жакын эмес. Ошол себептен көргөн көзүңө ишенбе деген макалды билесиңер, Айнура Сагынбаеванын сыртынан эле билип туруп эле, бирөөнүн оозунан угуп туруп эле, бирөөнүн оюнан өз оюңарды чыгарып тура эмес. Бүгүнкү видео менен мен өзүм жөнүндө бир аз болсо дагы силердин оюңарды туура жакка бурдум го деп ойлойм. Мага суроолоруңар болсо жазып кеткиле, мен жооп берем. Жана бул видеого лайк жана бөлүшүп койгонду унутпагыла.